Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Urmatlı okuçular, biz Muhtasarul Kudri attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Өткөн темабызда хияру шарт тууралуу айтып өттүк эле. Бүгүнкү темабыз Кудайым буйрса хияру ру'ят, яни көрүү ыктыяры деген тема. Көргөндө алып албаганга ыктыярлуу болуу тууралуу тема экен. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ошону менен амал кылууга дагы тауфик берсин, башкаларга жеткирүүгө дагы Кудай Таалам мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Бисмиллахиррахманиррахим. Бабу хияру ру'я. Көрүү ыктыяры тууралуу бөлүм дейт. Тактап айтканда, бул темабызда көрбөй туруп сатып алган буюмду көргөн кезде сатып алууга же кайра түзүлгөн сооданы жоюуга укуктуу экендиги тууралуу бөлүм болот. Хиярлар бир канча түргө бөлүнөт. Өткөндө биз хияру шартты өттүк. Анан бүгүнкү темабызды эмне дедик? Хияру ру'я. Хияру шарт менен хияру ру'янын экөөнүн ортосунда айырмачылыктар бар. Хияру шарт бул эгерде соода келишимин түзүп жаткан кезде сиз ошол ыктыярды шарт катарында койсоңуз гана сиз анда ошол хияру шартка укуктуу болосуз. Башкача айтканда, сатып жаткан кезде же сатып алып жаткан кезде мага 3 күн мөөнөт бериңиз деген шартты койсоңуз сиз акылуу болосуз. Ал эми хияру ру'ят бул шартты койбосок дагы эмне бар? Бул ошол соода келишиминин ичинде өзү бар шарттардан болуп эсептелет. Муну үчүн мен көрөйүн деген шарттын коюштун неси жок, кажети жок. Сиз көрбөй туруп сатып алган болсоңуз, кийин көрсөңүз, кааласаңыз, жактырсаңыз аласыз, болбосо жактырбасаңыз, сооданы жоюуга эмнеңиз бар, укугуңуз бар болот. Бул бир. Хияру ру'ят менен хияру шарттын экөөнүн ортосундагы экинчи айырмасы бул хияру шартта биз мурунку сабакта байкаганыңыздардай айтканбыз, хияру шартта эмне бар? Убакыт бар. Абу Ханифанын көз карашы боюнча 3 күн, же шакирттеринин көз карашы боюнча эмнеси жок? Белгилүү бир датаны атасаңыз боло берет деди. Ал эми хияру ру'ятта эмнеси жок? Убакыты жок. Качан көрсөңүз, ошол көргөн убактыңызда ыктыярлуу боло бересиз. Мында 3 күн деген, 4 күн деген неси жок? Убакыты жок. Көргүчөңүз сизге убакыт бериле берет. Үчүнчү айырмасы хияру ру'ят менен хияру шарттын. Хияру шартта кандай эле? Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча эгер хияру шарт алган болсо, жанагы сатылган буюм сатуучунун мүлкүнөн чыгып, сатып алуучунун мүлкүнө чыкпай ортодо туруп калат эле. Ал эми шакирттеринин көз карашы боюнча сатуучунун мүлкүнөн чыгып, сатып алуучунун мүлкүнө кирет эле. Ал эми хияру ру'ятта эмне экен? Ла ямнаул милка лил муштари. Ошол көрбөй туруп сатып ала турган болсоңуз, кардардын мүлкүнө кирүүнө не болбойт? Тоскоол болбойт. Тактап айткан кезде ошол сатып алар менен көрбөй туруп сатып алган болсо дагы сатып алуучунун мүлкүнө кирет. Андыктан жанагы көрбөй туруп сатып алган буюмга бул башка бир келишимдерди түзүп ийсе дагы дурус боло берет. Мисалга көрбөй туруп сатып алган болсо, ошону кул болсо азат кылып ийсе болот. Же болсо башка адамдар менен соода сатык башка келишимдерди ошол көрбөй туруп сатып алган буюмду үчүнчү жака сатып ийсе дагы боло берет деген маселе. Эми китептеги сүйлөмгө кайталы. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ishtara ma lam yarahu fal bay'u jaizun. Wa lahul khiyaru in ra'ahu. In sha'a akhazahu wa in sha'a raddahu. Demek эң биринчиден биз жанагы адаттагындай сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алабыз, андан кийин сүйлөмдүн ичиндеги нерселерди баяндайбыз. Демек, китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Кимде ким көрбөгөн нерсени сатып алган болсо, ошол түзгөн келишими эмне болот? Соода келишими дурус болот дейт. Болот. Эми көргөндөн кийин анын ыктыяры бар дейт. Эгер кааласа келишилген баа менен алат, эгер кааласа жанагы сооданы кайра эмне кылат? Жоёт дейт. Урматтуу окуучулар, бул түр ыктыяр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси менен такталган. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде мынтип айтат. Man ishtara shay'an lam yarahu falahul khiyaru idza ra'ahu.
Demek kimde kim deydi. Körбеген нерсесин сатып ала турган болсо, көргөн кезде ыктыяры бар дейт. Мына ушул хадистин негизинде бизге көрүү ыктыяры эмне болгон? Берилген. Бирок көрбөй туруп сатып алуу дурус болуу үчүн өзүнүн шарттары бар. Гоип адамдын. Мисалыга мен тетиги ошто жүргөн bir кишиден bir буюмду сатып алуум дурус болуу үчүн өзүнүн шарты бар. Мына ошол шарты эмне экен? Жанагы мен сатып алган буюмдун заты белгилүү болуш керек. Мейли атап белгилүү болсун. Мисалга мен bir кой саттым, же кой сатып алдым деп, же ишара менен белгилүү болсун, же атайын bir орду бар, ал орунда тек гана ошол буюм гана сатылат, ошого ишара кылынсын. Кыскасы, жанагы сатып ала турган буюмдун заты белгилүү болуш керек. Сыпатынын белгилүү болуусу шарт эмес. Заты белгилүү болсо болду. Ал эми эле такыр эле заты дагы белгисиз боло турган болсо, мисалга мен 10 сомго bir нерсени саттым деп койсо, же мен 10 сомго bir нерсени сатып алдым деп койсо, бул соода түйүнөн не болбойт, дурус болбой калат. Заты белгилүү болуп, сыпаты белгисиз боло турган болсо, соода дурус болот. Кийин сыпатыны көргөн кезибизде кааласак алабыз, каалабасак эмне кылабыз? Кайтарып коебуз. Түшүндүңүзбү? Эми экинчи маселе, сүйлөмдү карасаңыздар, эгер кааласа көргөндөн кийин кааласа алат дейт, каалабаса эмне кылат? Албай коет дейт. Кааласа алат, каалабаса албай коет дейт. Ушул жерде эгер канчалык көрүүдөн мурун ыраазы бул киши, ыраазы болгон, кандай болбосун мен аны алам, ыраазымын деген болсо дагы көргөндөн кийин кайра ыктыярлуу болот. Кааласа алат, каалабаса эмне кылат? Сооданы жоет. Бул бир. Экинчи маселе, жана жокорудагы маселеге кошумча катарында айтпадымбы, заты белгилүү болсо болду, сыпатынын белгилүү болуусу шарт эмес дедим. Себеби сыпатыны билбегендик сатуучу менен кардардын ортосунда bir талаш тартышка ал барбайт. Себеп болбойт ага. Себеби көргөн кезде ага кайра эмне берип атабыз биз? Ыктыяр берип атабыз да. Бул каалаган сыпатта болбосо, соодан жоюуга эмнеси бар? Укугу бар. Ошондуктан кыскасы сөздүн ток этер жери, көрбөй туруп bir буюмду сатып ала турган болсок, ал соода эмне экен? Дурус болот. Көргөн кезибизде бизге ыктыяр берилет. Ыктыярыбыз кайсыл убакка чейин? Төмөнкү нерселердин бири табылганга чейин. Ал нерселер китепте айтылган эмес, биздин китебибизде түп-түз айтылган эмес. Ошондуктан биз мындай мисал катарында берип кетебиз. Алымдарыбыз айтат, көрүү ыктыяры колуңуздан кетүү үчүн төмөнкү амалдар көрүү ыктыярын жоет. Көрүү ыктыярын төмөнкү амалдар жоет. Биринчиси, жанагы сатып алган буюмдун аябай катуу bir зыянга учуроосу. Бул бир, майып болуусу дейт го бизде, майып болуп калды дейт. Ошондой болуусу. Экинчиси, сиздин ошол көрүү ыктыярыңызды жоюучу нерселерден. Экинчиси, bir мамиле жасооңуз, bir келишимдер болушу, bir кандайдыр bir кадам таштадыңыз, ошо мындай мамиле кылдыңыз, ошол мамиле дагы сиздин эмнеңизди көрүү ыктыярыңызды жоюп коет. Мына ошол көрүү ыктыярыңызды жоюучу мамилелер эки түрү болот. Амалдар. Көрүү ыктыярыңызды жоюучу амал эки түр. Бири такыр жоюу анын мүмкүн эмес. Сиз аны кылгандан кийин кайра артка кайта албайсыз. Жанагы ооздон чыккан сөз кайра артка кайтпайт дейт го. Ошондой болуп кетет. Мисалыга, сиз жанагы көрбөй туруп bir кул сатып алдыңыз. Көрбөй туруп эле азат кылып ийдиңиз. Эми азат кылдым, мен ошол сатып алган кулумду азат кылдым десеңиз, ал азат болуп кетет. Аны сиз кайра артка ала албайсыз. Же мудаббар кылдым дедиңиз. Мен өлгөндөн кийин ал азат дедиңиз. Ушул келишимди түздүңүз. Сиз бул сөздү кайра не кыла албайсыз? Артка ала албайсыз. Мына ошондой мамилени кыла турган болсоңуз, кийин кулду көрсөңүз сизге жакпай турган болсо, сиз сооданы эмне кыла албайсыз, эми жоя албайсыз. Ал соода милдет болуп калды болот. Же болбосо, экинчи түрүм келишим бул башка бирөөнүн акылуу болуусуну важип кыла турган келишимдерден. Башка бирөөнүн акысыны важип болуп калат. Акысыны важип кылат. Мисалыга, сиз эч бир ыктыяр албай туруп сатып ийдиңиз. Мисалы, мен көрбөй туруп айталы bir телефон сатып алдым. Көргөн эмесмин. Бирок ошону үчүнчү жака ыктыяр албай эле, мага 3 күн ыктыяр бер же 5 күн ыктыяр бер деп айтпай эле үчүнчү жака көрбөй туруп сатып ийдим. Болду. Ал киши, жанагы телефон түп-түз үчүнчү кишиники болуп кетти. Анын акысы болду. Анын акысы болгондукту важип кылып койду. Эми мен жанагы телефонду көргөндөн кийин
эмнем калбайды, ыктыярым жок. Ал сооданы жойгонго ыктыярым жок. Ал соода эмне болуп калды? Милдет болуп калды. Эми тигинин буюму болуп кетти ал. Же болбосо жанагы телефонду көрбөй туруп сатып алдым да, көрө эле бир нерсеге күрөөгө коюп койдум. Башка бирөөдөн бир карыз алдым да, телефонду түп-түз күрөөгө кетти. Мен бир телефон сатып алганмын, көргөн эмесмин, ошол телефонду эмнеге койдум? Күрөөгө койсом, менин ыктыярым эмне болду? Колумдан көрүү ыктыярым колумдан кетти. Эми көрсөм, кийин эгерде мен каалаган сыпатта болбосо, жоюуга эмнем жок болуп калат, укугум жок болот. Себеби бул күрөөгө койгондон кийин уже бирөөдүн акысы бар уже. Бирөөдүн акысы важип болуп калды. Ал киши ошол телефондон өзүнүн акысын менден өндүрүп алат. Мен аркылуу. Мен телефонду сатып, эгер мен андан акча алгам да, акчалан күрөөгө койгом. Аны жоюу үчүн эмне кылышым керек ал? Сатыш керек. Анын акысы да кирип кетти бул маселеге. Үчүнчүсү же болбосом ижарага берип койдум. Бир машина сатып алган элем, көрбөй туруп. Анан аны дароо алдым да башка бир адам менен ижара келишимин түздүм. Айттым, мына ушул машинаны сизге бир айга ижарага бердим. Же үй сатып алдым эле. Көрбөй туруп эле сатып алсам, анан аны үчүнчү жака ижарага берсем, анын дароо акысы не болду? Мен ижарага келишимин түздүм да, кол бердик, договор түзүлдү, бир айга 1000 сом бересиң деп келишим болду. Ал киши андан пайдаланууга эмне болду? Акылуу болуп калды. Анын акылуулугуну менин келишимим важип кылып койду. Эми ушундай келишим түзгөн болсо, кийин барып үйдү көрсөм, үй мен каалаган сыпатта болбосо дагы, мен жанагы ижара келишим түзгөндүгүмдөн мен ыктыярым колумдан эмне болот? Кетти. Жана көрүү ыктыярым жок. Эми сооданы эмне кыла албайм? Жоя албайм. Ал соода милдет болуп калды. Бирок ушундай келишимдер бар, башка кишинин акысыны важип, акылуу болушуну важип кылбайт. Мисалыга, мен жанагы бир буюмду сатып алдым, көрбөй туруп сатып алганмын. Үчүнчү жака, мисалыга Ажи Мураттан сатып алып, Айдар Шейхке саттым. Бирок көргөн эмесмин. Бирок эмне деп саттым? Айдар Шейх, мен ушундай бир телефон сатып алдым, мен ошону сизге сатам. Саттым, бирок мага эмне бер? 3 күн ыктыяр бер. 3 күн ыктыяр бер, мен ойлонуп көрөйүн. Жойсом 3 күн ичинде жоём, жоюуга ыктыяр бер дедим да кыскасы. Анан Айдар Шейх макул деген болсо, бул нерсе жанагы менин көрүүмү көргөн кезде ыктыярлуу болуумду не кылбайт, жойбойт. Эми кийин телефонду көрөм, мага жага турган болсо, алам, жакпай турган болсо, кайра эмне кылам? Кайра кайтарып коём. Бул бир. Экинчи мисал мусавама, соодалашуу деген сөз. Мен Ажи Мураттан телефонду көрбөй туруп сатып алдым да, анан үчүнчү киши менден келип сатып алуу ниети менен айтты, мен эмне кылайын, сатып алайын деп бир менен соодалашты. Соодалашты, алып кетти. Бирок не кылган эмеспиз алы? Кол берип келишим түзгөн эмеспиз. Бул дагы эмне кылбайт экен? Менин көрүү ыктыярымды колумдан кетирбейт. Телефонду көрсөм мага жакпаса, жанагы Ажи Мурат менен соодамды эмне кылууга, жоюуга укугум бар. Үчүнчүсү белекке берүү дейт. Белекке бердим. Мисалга мен телефонду көрбөй туруп сатып алып, анан айттым, Айдар Шейх, мына телефон сага белекке дедим. Бирок Айдар Шейх колуна ала элек жанагы телефонду. Колуна алганда мен ыктыярым колунан кетет эле. Жанагы көрүү ыктыярым жоюлуп кетмек. Бирок колуна ала элек кезде мен телефонду көрө калсам, телефон мен каалаган сыпатта болбосо, кайра мен көрүү ыктыярым бар болгондуктан сооданы жоюуга эмнем бар? Ыктыярым бар. Кыскасы, мына ушундай нерселер жокоруда айткандарыбыздын кээ бири эмне кылды? Биздин көрүү ыктыярыбызды колубуздан жойду, кетирди. Экинчи түрү не болбоду? Биздин ыктыярыбыз не экен? Экинчи түр келишимдер менен ыктыярыбыз колубуздан кетпейт. Көргөндөн кийин кайра укугубуз бар сооданы эмне кылууга? Жоюуга. Ваман баа ма лам яраху фала хияра лах. Демек кимде ким көрбөгөн нерсесин сатса, ал кайра аны жоюуга эмне көргөндөн кийин жоюуга эмнеси жок? Ыктыяры калбайт дейт. Караңыз. Мисалга мага атамдан дейли бир нерсе мурас калды. Bir telefon deyli misal. Azı telefon popülerni болуп бардыгыбыз телефон деп сүйлөп калып алдыкпы. Телефон мага мураска калды. Бирок мен ал телефонду көргөн эмесмин. Ал телефон кайсыл маркада, кандай сыпатта мен билбейм. Бирок мага айтышты да, сага атаңыздан ушундай бир телефон мураска калды деди. Анан мен көрбөй туруп эле дароо Алтынбекке сатып идим да. Көрбөй туруп саттым. Эми кийин көргөнүмдөн кийин эми саттым да, Алтынбек колуна ала элек. Бирок келишим түзгөнбүз. Саттым, сатып алдым деген келишим болгон. 10 сомго же 20 сомго келишим түзгөнбүз. Анан кийин телефонду көрсөм, мен не экен? Мага өзүмө жагып калды да. Коем, мен Алтынбекке сатпайын дегенге нем жок, укугум жок. Ал не болуп кетти? Мен саттым дегенде Алтынбектин неси болду?
buyumu olup kaldı. Emne üçün satıuçuga bar, satıp alıuçuga körүү ыктыяры жок. Sebebi satıp alıuçu tuuralı açık aykın paygambardın janagı hadisi keldi. Көрдүңүзбү? Пайгамбар эмне деди? Ким көрбөй туруп сатып алса, көргөн кезде эмнеси бар? Ыктыяры бар деди. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким көрбөй туруп сатса, көргөндөн кийин анын ыктыяры бар деген сөздү айткан эмес. Мына ошол себептен сатуу жанагы ыктыярлуу болуу сатып алууга тиешелүү экен. Сатып алган адамга тиешелүү, саткан адамга тиешелүү эмес болгондуктан хадисте ыктыяры жок дейт. Бул бир. Экинчиси, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көргөн муундар, сахабалар, тактап айтканда сахабалар дейбиз биз. Мына ошол сахабалардын доорунда дал мына ушундай окуя болгон. Усман радыйаллаху анху Басрада жери болгон. Бирок Усман радыйаллаху анху көргөн эмес. Басра деп бул Иракта жайгашкан бир жер. Усман көргөн эмес. Онан көрбөй туруп Талха бин Убайдиллах дегенге сатат. Талха бин Убайдилла дагы көргөн эмес. Анан Талха бин Убайдиллага эмне кылышат? Жаныга келип айтат: сен алданып калдың. Сага алданып калдың дегенде, анда Талха бин Убайдилла айтат: анда менде ыктыярым бар дейт. Каласам албай коем, сооданы жоём кайра дейт. Ушул эле сөздү келип Усман разыяллаху анху айтат: я Усман, сен эмне кылып калдың? Алданып калдың. Дегенде Усман разыяллаху анху айтат: анда менде дагы эмнем бар дейт? Ыктыярым бар дейт, жоюуга сооданы. Өкө тең эмне деп жатат? Доо кылып жатат. Сатуучу дагы Усман разыяллаху анху дагы менде ыктыярым бар сооданы жоюуга деп жатат. Кардар дагы Талха бин Убайдиллах дагы мен сооданы жоюуга эмнем бар дейт? Ыктыярым бар дейт. Анан өкө келишип туруп, кеңешип Жубайр бин Мут'им радыйаллаху анхуну не кылат? Биздин ортобузда чечип бериңиз деп казы дайындашат өкө. Сиз бизге ушул маселени чечип бериңиз дейт. Чечип бергин деген кезде Жубайр бин Мут'им радыйаллаху анху Талханын пайдасына чечет. Тактап айтканда Талхада сооданы жоюуга ыктыяры бар, бирок Усманда сооданы жоюуга ыктыяры жок дейт. Кимдин пайдасына чечти? Кардардын пайдасына чечти. Ошол жерде, ошол чечим чыгарган кезде бир канча сахабалар ошол жерде эмне болгон? Катышып жаткан. Катышып жатып, сахабалардын бири дагы ушул чечимди туура эмес деп айткан эмес. Сахабалардын адаты ушундай эле, биздин доордагыдай эмес. Сахабалар пакта койбойт эле. Акты ак, караны кара деп жашайт эле алар. Туура эмес кылсаңыз бетиңизге бул кылганыңыз туура эмес дейт эле. Мындай туура эмес нерсени көрүп туруп, ошону билип, унчукпай, сүкүттү сактабайт эле алар. Алар дароо айтат эле, бул кылганыңыз туура эмес деп. Эми ошондой сахабалар катышып атып, бири дагы жаңкы маселени эмне кылбады? Туура эмес чечтиң деген сөздү айтпады. Мына ошол себептен сахабалардын эмнеси болгон дейт? Ижма сукути болгон бул жерде. Сахабалар унчукпай бардыгы ошол өкүмгө ыраазы болгондугу эмнеге далил болот дейт? Ижма болду. Эмнеге ижма болду? Сатып алуучу, тактап айтканда кардардын көрбөй туруп сатып алган болсо ыктыяры бар, бирок сатуучу көрбөй туруп саткан болсо ыктыяры жоктугуна. Ушул эки хадис кыскасы эмне экен? Далил болот. Бирок бул жанагы ыктыяры жок дегенибиз качан? Эгерде буюмду акчага саткан болсо ыктыяры жок. Буюмду акчага саткан болсо. Ал эми эгерде бартер кылган болсочу. Бартер. Мисалга будайды айталы пиязга алмаштырды. Же картошка алмаштырды. Же предметти кыскасы предметке алмаштыра турган болсо кандай болот? Анда ыктыяры болот. Бул жанагы айтканыбыз көрбөй туруп сатса ыктыяры жок дегенибиз, бул эмнеге сатса? Акчага, алтын, күмүш, доллар, сом, ушундай нерсеге сатса. Ал эми бартер кылган болсо, кайра эмнелери бар экен? Ыктыяры болот. Ва ин надара ила вajhi субрати, ау ила захири саубил матвиян, ау ила вajhi джарияти, ау ила вajhi даббати ва кафалиха фала хияра лах. Бул сүйлөмдө китептин жазуучусу ошол көргөн кезде, ошол кайсыл жерди көрсө көрдү болуп эсептелет. Ошол максат кайсыл? Көрүүдөгү максат кайсыл мүчөнү көрсө көрдү болуп эсептелет, ошолорду баяндаган. Кайсыл жерди көрсө көрдү болуп эсептелет, кайсыл жерди көрсө көрдү болуп эсептелбейт. Ошону баяндайт. Эми эгерде бир үймөк будай турган болсо, ошонун үстүнкү катмарыны көрсө көрдү болуп эсептелет.
Мисалга бир кампада айталы 10 тонна, 20 тонна, 100 тонна эмне жатат? Будай жатат да. Анан ошол будайдын асты үстү бардыгы бирдей болсо, мындай айырмасы жок нерсе болсо, айырмасы жок үймөк болсо да, анан жанагындай урдуруп коюп үстү жакшы, асты начар болсо, анда башка маселе болуп кетет. Бул жанагы такыр айырмасы жок болуп бир үймөк будайды көргөн болсо, ошондо үстү жагыны, сырткысыны көрдүбү, болду, ошол көрдү болуп эсептелет. Ошол көргөн кезде дароо мен алам жеп албайм деген сөздү айтса айтты, айтпаса ыктыяры колдан не болот? Кетти, жанагы соодалар эмне болуп калат? Милдет болот да, будайдын акчасын бериш керек болуп калат. Эми эгерде шимотки саткан болсо, шимоткини кара, эгер оролгон шимотки болуп, ошо оролгон шимоткинин мындай упаковка дейли, түрүп коет го. Упаковка кылынган болуп, ошонун сыртыны караса жетиштүү болот дейт. Бирок качан жетиштүү болот сыртыны караганда? Эгерде сырты менен ичиден сыртыны көргөндө ичи белгилүү боло турган болсо, ошондо дурус. Ал эми эгерде сырты башка, ичи башка боло турган болсо, анда ичини көрүү дагы эмне болот? Зарыл болуп калат. Ошондо ичини көргөн кезде гана ыктыяры колунан кетет. Ага чейин эмнеси бар? Ыктыярлуу. Ау иля важхи жария. Же күңдү сатып алган кезде ошол күңнүн жүзүнү көрсө, бетини. Уже көрдүү болуп эмне экен эсептелет. Себеби жариядан максат эмне? Бул бир максаты неде? Фирош да. Түшүнүктүү мындай шарият иши. Ошондуктан жанагы жүзүнү көргөн кезде ыктыяры колдан эмне болот? Кетет дейт. Ошол моментте жүзүнү көрөр менен бул жактырбай койсо, бул болбойт экен десе, сооданы жое алат. Эгерде унчукпаса, соода эмне болуп калат? Милдет болуп калат. Ал эми улооду сатып алган кездечи, мисалга ат, эшек, качырларды сатып алган кезде мында жанагы башы менен эмнесини көрүш керек? Мына жамбаштарын көрүш керек. Ушул экөөнү көрсө, ыктыяры колдан эмне болот? Кетет. Кээ бир риваяттарда келет, башыны көрүш керек, жамбаштарын көрүш керек, буттарыны көрүш керек дейт. Бирок бул китептерде фатва эмнеге берилген? Ошол башы менен жамбаштарыны көрсө. Ал эми бул ат, эшек, качырдан башкасычы, мисалга кой кандай болот? Китебибизде кой тууралуу не болбоду? Келген эмес. Мисал, койду карайбыз. Кой жанагы семиртип сата турган кой болсо, мындай семиз болуп, эт үчүн, эт максатындагы кой болсо, анда эмне кылып көрүш керек? Кармалап көрүш керек. Жанагы мал багы, мындай семиз малдарды тандап союп саткан адамдар дароо эле билет да, кайсы жерине кармаш керек. Эчкинин кайсы жерине кармап көрсө семиздигин билет, койдун кайсы жерине кармап көрсө семиздигин билет. Ошол точкаларды кармалап көрсө, көрдү болуп эмне эсептелет. Ал эми эгерде жөн эле сүт максатында болсо, жанагындай тууп, көбөйтүү максатында боло турган болсо, анда желинини карап көрөт. Желинини текшерет да, сүт максатында боло турган болсо. Уй дагы дал ушундай. Уйду карайбыз. Семиртип, семиз малтаны эт үчүн болсо, не кылып көрөт? Мына жука чурайдын жанындагы неменим да кармап көрүшөт го. Ошол жерде май алган болсо дароо эле билинип калат да. Ошол жерлерди кармап көрсө, ыктыяры колдан не болот? Кетет. Ал эми сүт максатында болсо, муну дагы эмнесини кармап көрүш керек? Желинини кармап көрүш керек болот. Ва ин ра'a сахна дари фала хияра лаху ва ин лам юшахид буютаха. Эгерде коро сатып алганда, коронун ошол кире беришини көрсө, эштен киргениңизде воротадан эштин алды болот да, ошол эштин алдыны көрө турган болсо дейт, ыктыяры колунан кетет дейт. Эгер канчалык үйлөрдү көргөн болбосо дагы. Бул сөзгө фатва берилген эмес бирок. Бул маселеде Абу Ханифанын шакирти Имам Зуфардын көз карашына фатва берилген. Себеби бул китепте жазылган маселе ошол Куфа шаарында королордун бирдей болот экен да, иштерин алды, үйлөр бирдей болот экен. Ошол себептен үйлөргө не берилген эмес? Үйлөрдүн ичини көрүүгө маани берилген эмес. Ошол эштин алдына кирсеңиз, болду, ошол стандарт болгондо үйлөр. Эштин алдына көрсөңүз бирдей маселе чечилет эле. А биздин доорда үйлөр не болуп кетти? Түрдүү болуп кетти. Эштин алдына көрүү менен үйдү не кыла албайсыз? Баалай албайсыз да. Үйдүн канчалык деңгээлде сизге мындай сиздин кызыкчылыгыңызга жарай турган, жарабай турганын билбейсиз. Ошон үчүн биздин доорда үйдүн ичини көрсөңүз, анан ыктыярыңыз колуңуздан эмне болот? Кетет. Сырттан эле көрүп коюп басып кеткен болсоңуз, ыктыярыңыз дагы да турат. Кийин келип үйдүн ичини мындай текшерсеңиз, сиздин кызыкчылыгыңызга жарабай турган болсо, сиз көздөгөн сыпатта болбосо, сооданы жоюуга эмнеңиз бар? Укугуңуз бар. Мисалга азыр биздин доорда билесиздер. Соода саттыккан кезде интернетке таштап коет да. Үйдү окумуш кооз кылып таштап коет да, жанагы
немелерде реклама кылган кезде. Бирок ичине барып кирип карасаңыз, ал биз көздөгөн, ошо сатып алуучу кардар көздөгөн сыпатта табылбай калат да. Түшүндүңүзбү? Wa bay'ul a'ma wa shira'uhu jaizun. Soqur kişinin bir buyumunu satuusu, je satup aluusu dagы durus bolot дейт. Soqur kişi dagы жегенге, ичкенге муктаж болгондуктан ал да эле кадимкидей башка көзү көргөн адамдардын катарына кошулат. Болгону бир 12 маселе бар. Ошол 12 маселеде гана бул эмнеге кошулбайт? Көзү көргөн адамдардан өкүмү башкачараак болуп калат. Мисалга жоого чыгуу маселесинде жоого чыгуу буга милдет эмес, жума намазын окуу буга милдет эмес, жамаат намаздарга баруу суннат эмес, буга суннат муаккада эмес, ажылык милдет эмес болуп калат. Көзү көрбөйт да, күбөлүккө өтө албайт. Анан эгерде бирөө көзүнө зыян бере турган болсо кун төлөбөйт. Hukуматы адыл деп коет, ошол багалап туруп орточо бир нерсе бар. Ошону төлөп берет деген бар. Өзү жалгыз не кылбайт? Азан айтпайт. Себеби бул көрбөйт да. Жанагы таң атты атпады, күн батты батпады деген нерселерди билбейт. Ошон үчүн айтпайт, макрух болот азан айтуусу. Анан имам болуу макрух болот. Болгону эгерде ошол коомунун ичинде бул мындай авторитетный аалым боло турган болсо, башка мындан аалым жок болсо рухсат берилет да. Анан муну кафараттардан көзү сокур кулду азат кылсаңыз өтпөйт. Баягы падыша боло албайт, казы боло албайт. Bunun soyusu makruh bolot. Sebebi bul körbeyi tur emes, tamırlar toluk soyulbay kalışı da mümkün da. Ziyan, oşun için mümkün emes dep koyadınız. Kıskası, oşunday meselelerde ayırmalanat. Kalgan meselede kadimkide ne? Közü körgön adamlardan katarına koşulat sokur kişi dağın. Birok, valahul khiyaru iza ishtara. Eğer satıp alsa bir neseni ihtiyarı var. İhtiyarlı olat. Ошону алып албаганга эмне берилет? Шариат эрк берет бул кишиге. Wa yasqutu khiyaruhu bi an yajussa al-mabi'a iza kana yu'rafu bil jas. Эми ошол сокур кишинин ыктыяры колунан кетет, эгерде белгилүү, билине турган болсо, ошол кармап көрүү эле эмне болот? Жетиштүү болот дейт. Кармап көрдү, ыктыяры колунан не болот? Кетти. Ау яшуммаху иза кана ю'rafu биш-шам. Эгерде жыттап биле турган нерсе болсо, сокур киши алып жыттады, sodаны жойбоду, ыктыяры колунан эмне болот? Кетет. Ау язуқаху инкана ю'rafu biz-завқ. Эгерде даамын татып көрүү менен билине турган нерсе болсо, даамын татып көрсө, ыктыяры колунан эмне болот? Кетет дейт. Бирок кээ бир нерселер бар двойной да, кармап да көрүш керек, даамын да татып көрүш керек деген андай нерселер боло турган болсо, анда экөөнү аткаруу менен анын ыктыяры колунан кетет. Вала ясқуту хияруhu fil aqari hatta yusafa lah. Эми эгерде жер сатып алган болсо, ошол жерди жанагы сокур кишиге келип сыпаттабайынча ыктыяры колунан эмне болбойт? Кетпейт. Жөн эле барып басып көрүү менен маселе не болбойт? Чечилбейт. Жерди сыпатташ керек. Бул жер мындай жер, тигиндей жер деп айтылат. Анан ошондо наразы боло турган болсо, дароо сооданы жоёт. Наразылыкты билдирбесе, наразычылыгын анда соода не болуп калат? Милдет болуп калат. Ваман баа милка гайрихи би гайри амрихи фал малику бил хияри инша ажазал байа ва инша фасаха. Демек кимде ким башка бир кишинин мүлкүнү сатса дейт. Ал башка киши буйрубай эле башка кишинин мүлкүнү сатты. Мисалга мен Айдар шейхтен сурабай туруп эле Айдар шейхтин телефонун сатып ийдим да. Муну бай-и мавкуф деп мурунку башында да кириш сөздө айтканбыз. Байлардын түрүнү бөлгөндө бай-и мавкуф деп коет. Кийинги таштаган кадамга көз каранды болгон соода. Анда эмне кылабыз? Фал малику бил хияр. Айдар шейх ыктыярлуу дейт. Инша ажазал бая, эгер каласа бул соодага эмне кылат? Макулдугун берет. Ва инша фасаха. Эгер каласа бул сооданы эмне кылат? Жоюп салат. Ыктыяры бар. Бул түр сооданын рухсат экендиги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинин негизинде келет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Урва Бариqi деген bir сахабага эмне берет? Bir динар берет да, сиз барып мага курбандык сатып алып кел дейт. Жанагы сахаба барып, ушунча күчтүү бизнесмен окшойт, барат да эмне кылат? 2 кой сатып алат. 2 кой сатып алат да, bir койду кайра 1 динарга сатат да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 1 кой 1 динар алып келип берет. Кайра акчасын да алып келип берет, курбандык да алып келип берет. 1 динарга 2 кой сатып алат, кайра bir koydu 1 dinarga satat da, bir koy менен 1 dinar alып келип берет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне кылат? Ошол алып келген койну кабыл кылат да, жанагы кишиге не? Кудайым береке берген бул кишиге деп туруп дуа кылган.
Бул пайгамбардын мунусу эмне деп атат? Такрир. Пайгамбар ошол жанагы сахабанын кылган ишини жактырбай эмес, тескерисинче эмне кылды? Жактырды. Муну такрири хадис деп коет. Сахабалардын кылганын көрүп пайгамбар тыйып алса, ал дагы эмне болуп эсептелет? Hadis болуп эсептелет. Мына ушул нерсе эмне болду? Далил болот да. Бул жанагы бирөөдүн мүлкүнү сатуудун уруксат экендигине. Себеби жанагы пайгамбардын 1 динары менен сатып алган кезде 2 кой сатып алды да. Бул дароо эле кимдин мүлкү болот? Пайгамбардын. Бирок кайра пайгамбардан сурабай эле эмне кылып атат? Сатып атат. Анан пайгамбар келгенде ага уруксат берип жатат да. Ошол далил болот. Хоп. وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. Эми ошол буюмдун ээси уруксат берүүгө, макул болууга укугу бар качан? Эгерде жанагы келишим түзгөн нерсе, тактап айтканда товар бар болсо, анан жанагы келишим түзгөндөр дагы бар болсо. Кыскасы, мен Айдардын телефонун саткан кезде Айдар макул болушу үчүн 4 нерсе шарт. 4 нерсе шарт. Биринчиси, ошол 4 нерсенин биринчиси. Баи, сатуучу, мен бар болушум керек. Муштари, карыдар бар болуш керек. Малик, Айдар шейх бар болуш керек. Жанагы сатылалган буюм дагы бар болуш керек. Ошол 4 нерсе табылган кезде, бар болгон кезде, анан Айдар шейх эмне кылса болот экен? Өзүнүн макулдугун берсе болот. Бул макулдук берген кезде, как будто башыдан эле Айдар шейх мени өкүл кылды, сатканга өкүл кылган сыяктуу эле болуп калат да. Хоп. ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما. Demek kimde kim iki kiyimnin birini körüp ököğünü satıp aldı. İki kiyim turat satkılık. Anan ököğünü emne kıldı? Birini gana kördü de satıp aldı. Kiyim satıp algandan keyin ikincisini körse jak basa ökö tengini emne kılat? Kaytarıp berүүгө okuğu var. Bирок birini kaytarıp berip birini alıp kalıuга okuğu yok. Sebebi bir kelişim safka dep koyot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kelişimdi ekiге bölüp taştoodan emne kılgan? Tıygan. Hazır bul bir kelişim men eki kiyim satıp aldı da. Jö ököğünü alış gerek, jö ökö tengini alıp baş gerek da. Ушундай эрежеси. Ошон үчүн биrini кайтарып, биrini кайтарбай койгонго неси жок экен? Укугу жок. Себеби кийимдер ар түрдүү болгондуктан дейт да. Бирок эгерде бир түр кийим боло турган болсо, ал андай болбойт да. Бир түр кийим болсо ал разы болот, дароо эле алып кетет да. Азыр бул эки түр кийим болуп калгандыктан бул экинчисине наразы болуп атат да. Ошон үчүн не кылбайт? Алса өкө теңин алат, кайтара турган болсо өкө теңин эмне кылыш керек? Кайтарыш керек болуп калат. وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ الْخِيَارُ رُؤْيَةِ بَطَلَ خِيَارُهُ. Demek kimde kim ihtiyarı, körü ihtiyarı bar bolup turup düğüne sala turgan bolso, anın ihtiyarı koludan emne bolot? Ketet. Taktap aytkanda muraskorlarına ötpöyt. Misal katarında ayta turgan bolsok, men körböy turup bir telefon satıp aldım. Anan men öldüm. Men ölgönden keyin bul men körsöm ыктыярым бар эле, каласам ал мен көздөгөн сыпатта болсо албай койсом укугум бар эле. Бирок мен өлдүм. Ошол менин укугум балдарыма өтпөйт. Уже соода эмне болуп калды? Милдет болду. Эми мен балдарым мурас малынан тигинин акчасын эмне кылып бериш керек? Төлөп бериш керек болот. وَمَنْ رَأَى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار. Eğer de bir kişi bir buyumdu körüp, andan keyin bir kança möhnöt ötkөндөн keyin satıp alsa, эми карайбыз. Эгер де ошол мурунку көргөн кездеги сыпаттагы бойдон болсо, анда соодан жоюуга эмнеси жок? Укугу жок. Бирок эгер де мурунку көргөн сыпатыдан өзгөрүп кеткен болсо, анда немеси бар? Кайра соодан жоюуга эмнеси бар? Ыктыяры бар болот. Мына ушул жерде токтотолу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.